Программабызды улантабыз. Бүгүнкү күндөн 20-июнга чейин ушу Бишкек шаарында турецкий гамбит аталышындагы сүрөт көргөзмөсү башталды, старт алды. Бүгүндөн баштап башталат. Жана ошол жака дагы Кыргызстандан скульпторлор жана ошондой эле сүрөтчүлөрдүн баардыгы катышат. Алардын фамилияларын атап өтөлү. Момун Астар, Юлдаш Нурматов жана ошондой эле Нургуяна Иннокентьева, Сансыз Мирзраимов, Эмиль Турдалиев жана Аскат уулу Нурландар катышат. Алардын экөө бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бизде Аскат жана Сансыз. Сиздер дагы ушул турецкий гамбит көргөзмөсүнө катышасыздар. Ошол тууралуу айтып бериңиздерчи. Бүгүн башталды да? Бүгүн саат 5:30 башталат. Кечки 5:30. Кайсыл жакта башталат? Бизде атайын 20 жылдан ашык иштеп жүрөт. Галерея М аттуу бир сүрөт көргөзмө жайыбыз бар. Аны ошол жерде. Борбордо аяктагыбы? Жок, ал жерде. Башка жакта, кайсыл жакта? Дарейни тактап койсоңуздар. Филармониянын жанында Союз архитекторов деген здание бар, ошонун 2-чи этажында болот. Жакшы, ал жака сиз дагы катышасыз. Ошол жака да биз катышабыз. Жумуштарды койдук, каждый автордон 10 жумуштай болду. Ошо 50ден ашып жумуштар болот. 2 скульптордуку, анан 4 живописдики да. Жака Турцияга барып келе 2 шаарга бардык. Паламат Бүкү деген, андан кийин Анталияда жүрүп келдик. Биринчи шаарда 10 күн жүрдүк, Анталияда 7 күндөй жүрдүк. Анан ошо 17 күн жүргөндө жыйынтык ошо мэриясында выставка болуп ачылыш болду да. Анан передвижной бияка келип жумуштарды ошо өзүбүздүн эмебизге ачып көргөзүп атабыз. Ошо чет жакта Түркияда жүргөндө сиздердин жумушуңуздарга элдер кандай баа берип атышты? Элдердики жакшы эле берди, көз караштары жакшы экен, анан жумуштары жакты өзгөчө кыргыздардын мындай айырмаланат экен, башка художник эметти да. Бул жакта картинка сиздики? Жок, бул Нурландык. Нурландык, тигил жакта сиздики. Бул сүрөт эмне деп аталат? Бул менин жумушум, бул жумуштун аты Жылуу күн дейт да. Ошо Паламат Бүкүдөгү айылдын ичиндеги ошо бир көчөнүн эмеси да. Көрүнүшү. Көрүнүш, ошону биринчи эмет көрүп туруп анан эметкенбиз да, жараттырды. Жакшы. Ал эми кийинки картинка тууралуу сүйлөшөлү. Бул жумушту ошол жактан бир мындай кичинекей размерде этюд деп коет, ошол этюд вариантында жазганбыз анан. Бул жака келип кичине чоңойтуп, ама эски бир түрктөрдүн шаарлары бар, ошолордун бир дворецин тарткан да. Мындай ушундай көрүнөт. Жакшы. Бүтпөй калгандай көрүнөт да, кичине не турат. Жакшы, мындай суроо бергим келип атат. Биз көбүнчө сүрөтчүлөрдү көргөндө мындай көз айнек тагынган же болбосо сакалдары өскөн, анан арык кишилерди элестетчү келет. Сиздерде ушундай баатыр келбеттеги сүрөтчүлөр кантип болду? Мындан сырткары спорт менен машыгасыздарбы деген суроо. Сүрөттөн сырткары. Ал чыгармачылыктан сырткары кичине анча-мынча машыгабыз. Сиз да машыганда окшойсуз. Бош убактарда эметип, ден соолукка пайдасы. Биз негизи сүрөтчүлөрдүкү мастерскойдо отуруп, биз табуретке отуруп иштейбиз, ушундай да. Көчөгө чыкпайбыз, анан ошо эс алып аткан учурда биз чыгып бир аз машыгып, эс алып эметебиз да, тренировка жасапчы. Жакшы, Сансыз айтыңызчы. Канча жылдан бери ушул сүрөт жагын аркалап келесиз? Мен 10 жылдан ашып калды. Биз окуу жайды бүткөндөн кийин эле ушул чыгармачылык сүрөт менен алектенип келебиз да. Жакшы, сизчи, Нурлан? 10 жылга жакын болоюн деди. Мен негизи былтыр эле бүткөм окуу жайда. Ошо азыркы учурда көркөм сүрөт училище Чуковдун атында иштеп жүрөбүз. 10 жылга жакын болду биз. Жакшы, ошо турецкий гамбит деп аталат экен, көргөзмөнүн аталышы. Эмне үчүн антип калды? Негизи бул аталышы биздин выставканын куратору Жылдыз Кудайбергенова деген бар. Ошонун аталышы биздин жумуштарды көрүп, анан жанакы эмне болуп проект түзүлдү, кандай мамиле болду, ошол атактуу болуп турецкий гамбит деп коюп койду да. Себеби эми жанакы обмен опыта ушундай эме экен да. Тажрыйба алмашуу. Эмес ошол кураторлор коет да, художниктер кое албайт да. Сиздердин сырткары дагы ушу сүрөтчүлөрдөн сырткары дагы скульпторлор дагы катышат деп угуп калдык. Скульпторлор бар. Алар канчага болот, кимдер болот?
Алардыкы 7-8 жумуштай болот. Ар кандай размерлери бийиктигинен 30 сантиметрден башталат. Эң чоң 70-80. Эми алардык 3 размерде бийиктиги ширинасы ошондой да. Бронзадан, таштан, мрамордан ар кандай бүгүн келип саат 5:30 келип кеттиңиздер. 20-сына чейин созулат. 20-сына чейин созулат. Көрүүчүлөр, карапайым көрүүчүлөр мага окшогон. Саат канчадан канчага чейин барып көрө берсе болот башка күндөрү? Күндө саат 9-да ачылат, 6-га чейин иштейт. Кирүү акылуу? Кирүү акысыз. Акысыз, андыктан барыңыздар. Даректи дагы жол тактап өтөлү, филармониянын жанында. Проспект Мира, Чүй. Чүй көчөсү менен Алты галерея галерея М деп аталат. Ошол здание 2-кабат. 2-кабатында. Ошол жака барса эле табышат. Жакшы, келип аябай сонун маек куруп бердиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз. Ушу көргөзмөңүздөр жогорку деңгээлде өтсүн. Ар дайым ушундай жакшы чыгармаларды эл үчүн жасап жүрө бериңиздер, тартып жүрө бериңиздер. Сиздер дагы элдин уулу экениңиздерди да бир жолу далилдедиңиздер. Ар дайым ушундай кыргыз эли үчүн, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан кыргыз элинин уулу болуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу достор, сиздер менен азыр жакшы жаңылыктар түрмөгүн көрөбүз. Ал жакта дагы дүйнө коомчулугунда болуп аткан, адамзатына пайдалуу боло турган ушундай сонун жаңылыктар бар. Ошо менен сиздер менен чогуу тааныш бололу. Андан кийин көрүшөбүз.